республикасынын бүткүл эле аймагында жер маселеси өтө окуч экендиги сиздерге өзүңүздөр белгилүү. Мыйзамсыз берилген жерлердин көпчүлүгү жасалма токтоо менен кадастр тарабынан кылмыштуу жол менен жеке менчик тараптарга берилгени аныкталган. Аларды мамлекетке кайтарууда соттордун мыйзамдуу жана калыс чечимдери көмөкчү болгон. Көптөгөн иштерди кароонун жыйынтыгында көптөгөн жерлер мыйзамсыз, али трансформация болбогон, мындайча айтканда калктуу конуш түрүнө өтпөгөн жерлер мыйзамсыз берилип кеткендиги аныкталган, жайыт жерлердин берилгендиги аныкталган. Ошондой эле Талас шаарынын ичиндеги жерлер Талас шаардык мэриясынын чечимдери жок эле, жасалма чечимдер менен ар кандай ойлоп табылган кат кагаздар менен ошол жерлер жарандарга мамлекеттик актыларды түзүп берүү менен кылмыштуу жолдор бар экендиктери аныкталган. Ал жерлердин карата берилген мамлекеттик актылар жарак деп табуу боюнча Талас шаардык прокуратурасы административдик сотко добарс берген. Алар боюнча чечимдер кабыл алынган. Бирок эң кызык жери ал кишилер алган жерлерге көпчүлүктөрү бак тигип пайдаланып келип атышкандыгы, ошондой эле турак жай салып жашап аткандыгы, али бүт эле турак жайлары бар экендигин көрсөтүү менен сотко ошондой эле мамлекеттик органдарга адамдардын нааразычылыктарын көрсөтүп атышат. Талас районунун Беш Таш жана Кең Кол айыл аймактарында мыйзамсыз берилип кеткен жерлер Талас облустук сотунун чечимине ылайык мамлекетке кайтарылган. Мурунку Калбай айыл өкмөтү боюнча соттук процесстердин негизинде жеке менчиктен айыл өкмөтүнүн муниципалдык жерине 5 гектар жерди кайтардык. Бул тууралуу айта кетсем, өзүбүзгө тиешелүү ошо 5 гектар жерди райондук соттон баштап областной сот, верховный сотко чейин барып келдик. Ошол боюнча соттордун жыйынтыгы бизди канааттандыра алып деп эсептейм. Азыр айыл өкмөтүнүн балансын алып, кайра айыл өкмөтүн иштетип баштайт, жарандарга арендага берилет. Мыйзамсыз жерлерди мамлекетке кайтарууда соттук иштердин чыгарган чечимдерине көз салган коомчулук сот адилеттүүлүгү орноп жатканын белгилешет. Рай сотко, облус сотко булар мыйзам чегинде бүт кылдаттык менен карап кагаздын баарын бүт мыйзам чегинде чыгарып беришти да. Эл тарап жерди 16 гектар жерди 16 гектар бул Нуржанов айыл өкмөтү менен Калбай айыл өкмөтүнө караштууда 16 гектар. Ушунун баарын мамлекетке өткүзүп берди. Анын ичинде генеральный прокуратура, облус прокуратура, рай прокуратурага дагы рахматын айтыш керек. Бүгүнкү күндө 16 гектар жер мамлекетке, элибизге өттү. Анын ичинде жайыты да бар, суат жери да бар. Ошол эле учурда жерлерди сатып алууда алдамчылардын тузагына түшүп, мыйзамсыз жерлерди сатып алгандарын билбей калган жарандардын да укугун коргоодо сот тутуму өз адилеттүүлүгүн көрсөткөн жагдайлар бар. Мыйзам баарына бирдей, эгерде мыйзамсыз берилген болсо, ал жерлердин баардыгы мамлекетке кайра кайтарылыш керек деген чечимдер соттор тарабынан дагы чыгарылып келе жатат азырча. Бул жолдордун баардыгы бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жер мунапысы бар, айтканда амнистия жер боюнча. Ал ар бир рай администрациялардын ошондой эле айыл өкмөттөрдө андан сырткары Талас шаардык мэриясынын алдында комиссия бар. Комиссияларга ошол укугу бузулду деген кишилер соттун чечими чыккандан кийин эле кайрылып бул маселелерин мыйзамга ылайык чечип алууга толук укуктары бар экендигин соттор иштерди кароонун жыйынтыгында толук түшүндүрүп атат. Анткени Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган бардык жарандарыбыздын укуктарын коргоого Конституция боюнча гарант президентибиз баш болгон. Ошол бардыгыбыздын негизги милдетибиз элдин жер калтыруу үчүн, элдин бүтүндөй мыйзамдуу укуктары корголуш үчүн аракеттенүүбүз да. Мыйзамсыз сатылып кеткен жер тилкелерин мамлекетке кайтарууда прокуратура кызматкерлери тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада административдик сотко доо арыздар берилет. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Ормат Догдурбек уулу, Талас шаары.